Москва районунда поездин бир вагону күйдү. Бирок бул чын эмес. Анткени бул жакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча машыгуусу болуп атат. Андан соң жер силкинүү учурунда кандай жардам берилери практикалык түрдө көрсөтүлүп, ага тийиштүү бардык органдар кызматта турду. Ошондой эле практикалык машыгуу кезек-кезеги менен жүрүп, керектүү техникалык топ иштешти. Мындан сырткары сууга түшкөн унаа куткарылып, мекемеден чыккан тилсиз жоо өчүрүлүп, анда калып калган жарандар куткарылды. Пятибалльный мынатеге айта кетсек, 4 деген баа берсек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр канча деген күч каражаттар тартылды, канча деген техникалар тартылды. Биринчилерден болуп өзүңүздөр көргөн темир жол унаасы өрт өчүрүү боюнча биринчилерден болуп колдонулуп атат. Алардын да деңгээлин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Акыркы эле маалыматтар боюнча республикада ошо нефти базалардын күйүү шарттары аябай көбөйө баштады. Өзүңүздөр билесиңер, Ошто болду, Ош шаарында, Жалал абад шаарында болуна жакын карады эле. Ошол жерде биздин нефти базада колдоно турган шаймандардын деңгээли бир топ ылдый экенин баарыбызга маалым. Бияктан жаап жашырып кажети деле жок. Жогоруда тик учак менен мындай маалыматтарды жергиликтүү калкка таштап кетти. Бундай эмне деген маалымат дей турган болсоңуздар, силердин аймагыңарга жакын жерде өрт катталды, болбосо жер титиреди деген маалыматтар. Андан соң тик учак жерге конуп, жергиликтүү калктарга керектүү заттарды, маселен, дары-дармектерди таштады. Мына ошол өрттөн болбосо жер титирөөдөн жабыр тарткан адамдарды дал ошол тик учак алып кетип, ооруканага жеткирди. Мындай машыгуу Чүй облусунда болуп жатканынын себеби калк көп отурукташкандыктан, ар кандай өзгөчө кырдаалдар байма-бай катталгандыгына байланыштуу. Ошондой эле кандай гана кырсык болбосун, аны чектөөгө алууга техникалар бар. Буга чейин Чүй облусунда даярдыктар жүргөн, ар бир ушул жарандык коргоо кызматынын кызматкерлери ошого тийиштүү мамлекеттик органдар өздөрүнүн даярдыктарын жүргүзгөн. Бүгүн мынакей акыркы ушул практикалык иш-чараларын көрдүңөр. Мен ойлойм, биз ушул республикалык командалык штабтык окууга Чүй облусунун жарандык коргоо кызматтары бардыгы мындай жакшы даярдык менен келип, өздөрүнүн бүгүнкү күндө даярдыктарын көрсөттү. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү ушул командалык штабтык окуу жогорку деңгээлде өттү. Аталган машыгууга жергиликтүү тургундар, мектеп окуучулары жапа-тырмак катышып, практикалык негизде көрө алышты. Ошондой эле машыгуу таласында атайын тала лагери уюшулду. Анда өзгөчө кырдаалдар учурунда жапа чеккен калктарды каттоодон өткөрүп, медициналык, гуманитардык жардамдар көрсөтүлдү. Андан тышкары окуучулар үчүн билим борборлору, аскерлер үчүн ашкана дагы каралган. Тала лагеринин компоненттери бул биринчиден фильтрационный пункт болду. Ушу кабыл алуу пункту ичинен кимиси орукчан, кимиси кандай жардамга муктаж, кимиси паспорту бар, кимдики жок, кимиси может издөөдө жүргөн кишилер ошол жерден фильтрлеп, анан баарына талон карматып бөлүштүрдү, өзүңүздөр. Орукчандарды ушу тала госпиталь уюштуруп, операционный стол коюлду, өзүңүздөр байкаган. Мобильный госпиталь келип, биринчи медициналык жардамдар көрсөттү. Ошондой эле балалуу энелерге эне бала бөлмөсү уюштурулду. Машыгуунун соңунда жумушун жогорку деңгээлде аткарган куткаруучуларга жана тийиштүү органдарга медалдар, ардак грамоталар тапшырылып, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов машыгууга 4 деген баасын берди. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусунда болгон машыгуусу жогорку деңгээлде өттү. Ал машыгууга дал ушундай техникалардын салымы зор. Нурай Кайратова, Бека Балтабаев, СТВ.